жүзүмдөр мына ушундай жалтырап туруш үчүн ойжуум, ак баяндай не деп коет элем. Шорт түшөт да жүзүмгөчү. Апа-пакай болуп туруп көпчүлүктө ооруп калат мында мына сүрөттөгүдөй. Ошондой болуп атса достор, биз көбүрөөк эки дары. Жүзүмгө азыр эмне чачыш керек? Кантип ойжуум ба мушнистер расадан дарылаш керек? Мен өзүм атамдан сурайбыз. Ата азыр кайсы дарыларды чачтыңыз? Белокрылки, Зыянкечтерге Моспилан. Моспилан. Берги грибковый немаларга шор, ойдум, Бул өзү чисто болезньге, ооруларга бул тапас. Бул дарылар достор, Моспилан, тапас, квадро чачтыңызбы, чачпадыңызбы? Чачтым. Мына ушул квадролор любой аптекада сатылат. Анан тапканга кыйын да эмес, кымбат дагы эмес. Мисалы, Моспилан пачкасы бир 200 сом, ушундай тегерегинде да. То есть аласыздар, ошондон чачыңыздар. А дозасы канча граммга? Тапас 4,5 грамм 10 литр. 10 литрге. Моспилан 25 грамм 10 литр. Эстеп калдыңыздар. Еще мен боюнча описаниясына жазып коем. Ушинтип колдонуңуздар. Мына, жүрүңүз, атамдан бир кылган иштерин мактанып коеюн. Мына бүгүнкү күнгө чейин достор, бир дагы мына биздин жетишкендикте эгер мына жерде шор болуп, апа-пакай нерсеси жок болсо, бул биз үчүн жетишкени. Бирок биз үчүн бир көйгөй болот, эгер мындай нерселер пайда болуп калса, мына. Болду уже, атам буларды жок кылат деп коем. Бул достор, мына көрдүңүздөр, агарып атканы бул ошол ойдуум. Бул жүзүмдү жок кыла турган нерсе. Биз ошо атам менен күндө текшерип жүрчүбүз. Ушинтип дарылап коюңуздар. Анан эң жакшысы, ата мен мындай дейм да. Оору тийгенден кийин эмес, балким тийгенге чейинки профилактика менен кылган жакшыраак. Кийин кеч болот. Ошол. Кеч болбостон эртерээк чачып койсоңуздар, и расход аз болот, и жүзүңүздөр жакшы болот. Мен атамды лайктардан басып коесуздар. Ушул фазенда кылган адам ушул болот. Рахмат.